Düzce шаарына барабыз. Азыр да болсо ошол эрте таңдан чыгып алып, маршруткаларды күтүп атам. Бирде симит анан чай ичип. Буюрса 10 минуттан кийин Düzceге жолго чыгабыз. Düzce шаары кандай экендигин буюрса барып көрүп келебиз. Evet arkadaşlar, Düzce şehrine geldim. Burası Düzce şehrine kelip aldık. Ушинтип адашып Türkçe'de сүйлөп кеттим. Бүгүн жамгырлуу күн экен. Негизи шаар аябай чоң. Мен оюмча Düzce шаарындагы аябай жакшы авторитет шаарлардын бириси. Азыр болсо эми мен Düzce университетине барам азыр. Бүгүн жамгыр болгонуна байланыштуу тартканга да ыңгайсыз болуп атат. Кооз жерлери балким бар. Балким саякаттаганга дагы ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо да мен сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылам. Ар бир шаарда болгондой эле бул шаарда дагы такси дурактары бар. Анан ар бир шаардын өзүнүн эмеси бар. Мындай айтканда не десем, өзүнүн автобусу бар да. Азыр мен Düzce университетине барам. Ошон үчүн азыр автобуска минишим керек. Selamünaleyküm abi. Abi üniversitete ne taraftan gidiyorum? Karşıdan. Bu tarafa, tamam. Teşekkür ederim abi. Hazır bolso arka betke өтүп атат. Arka betke өтүп автобустарга минип кетем. Анан болсо баалары боюнча дагы көрөбүз. Канча баалары тамак аш арзанбы, студент үчүн канчалык ыңгайлуу. Муну дагы мен сиздерге чагылдырып берем. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Азыр болсо университетке баратам. Менин негизи öğrenci картым жок болчу. Ошон үчүн менин кирди картымдан 24 TL алды. Студентский тариф башка тариф. Анан көчө кыска курстар менен башат экен негизи. Азыр болсо университетке барып көрөбүз. Достор, ушинтип университеттин ичине да кирип алдык. Сакария университетинин өзгөчөлүгү бул жерде мындай автобус дуракларында, мындайча айтканда остановкаларда мындай өзүнчө ичинде бир бөлмө бар экен, олтургангачы. Анан дагы бул жакта чынында өзгөчө Сакарияга салыштырып айтып атам, же башка университетке салыштырып айтып атам. Атмосферасы башкача чындыгында. Бул дагы Тобу тарабында жайгашкан. Ошондой болсо дагы атмосферасы башкача. Караңыздарчы бул жактын сонун кооздугун. Азыр болсо мен ректоратка чыгып баратам. Негизи университеттин ичинде кампус чоң экен. Мен ойлогон эмесмин Düzce мынчалык чоң шаар университет депчи. Өзгөчө мэриясы жакшы иштейт ошол жактын. Башкача сонундай ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр да мындай. Бизде Сакарияда деген мындай мердивен деп коет деп кишилер деген аябай мындай таштарда кадимкидейчи жогору түшүп кетерсең чыгып баратсаң да коркосуң түшүп кетейин депчи. Бирок бул жакта ушул темирден жасашып, үстүгө чыкканда да качество аябай жакшы экен. Анан могу жагында карасаңыздар, уже Токой, арт жагында болсо башка факультеттер бар. Эми бул жер фен факультети, эдебият факультети экен, адабият факультети. Азыр мен болсо ректоратка баратам. Ошондой достор. Ылдый болсо, ылдый жагында болсо, бул шаардын сыртынан кирип келеткенсиздер. Мындай айтканда шаардын сыртында университет. Ошондуктан Düzce шаарынан меркезде код центр жактан бул жака чейин 20 минутта жол жүрдүк. Жол кирелер айткандай эле эгер кредит карт менен төлөсөңүздөр анда 24 TL. Бизден айырмачылыгы бизде 17 TL, бул жакта 24 TL. Кампустун эмесинен.
Hazır bolsa. Merhaba. Abi bir şey soracağım. Şu rektörlük ne tarafta abi? Neresi bak? Şu mu? Ha, o bina. Ha, tamam. Öğrenci işleri o taraf. Burada da var öğrenci işleri şu binada. Öyle mesele? Yok, şey genel merkez. Ha, aynen orası. Orası. Tamam. Orada, Teşekkür hepsi ederim. Öyle mi? Sağ olun. Azыр мен адашып башка жакка келип отурмун. Азыр ал жакка барып тартам. Ошондой достор. Анда эмесе видеонун аягына чейин көрөсүздөр. Так, достор, мен тартууну улантып жатам. Деканлык. Мындан ары баратам. Азыр кайсыл жакта эмне бар экенин көрөсүз. Шаардын деп да университеттин жолуумун, ана жол деп коет, главный дорога. Ошол жактан өтөт. Бул ректорлук. Бүгүн жамгыр болгонуна байланыштуу балким студенттер аз, бирок ойлойм ушундай чоң университеттин ичинде сөзсүз түрдө башка студенттер да көп. Урматтуу достор, азыр мен ректорлукка келдим. Атмосферасы жумоктоо калай го, биздин атмосферасычы. Азыр ректорлуктун алдында турам. Азыр бир досум келет, ошол досум келгенде бул жакка кирип ошол жакты тартам. Азыр ректордун эң эле сүйгөнүм бул биздин кыргыздардын боз үй сыяктуу эле. Ректордун могу жерде мондой чатыр бар экен да. Чындыгында биздин боз үйгө окшош экен негизичи. Өзгөчөлүгү. Мондой ректордун алды болсо, мындай жакшы сонун коздолуп тур. Айрыкча күзүндө башкача бир атмосфера берип турат. Азыр ушул жактан документ иштерин бүтүрөбүз. Ошондой эле жамгыр жааса дагы саякатка дебам. Үстүнөн сону көрүнөт экен негизи. Мечитке чейин кете ошондо. О кампустун ичи полный. Ошол достор, азыр университеттин калган бөлүгүн тартып чыктык. Негизи бул артында турган ашканасы жана китепканасы бир жерде экен. Негизи бүгүн погода суук болгонуна байланыштуу көп деле тарта алган жокпуз. Бул жакта студент. Всем привет. Бул жакта кыргыздардан бирөө бар. Это я. И башкан дагы өзү, президенти дагы өзү жалгыз. Өзү башкарат. А биздин Сакарияда канча кыргыз бар билесиң? Представить не хочу. Ошол достор, азыр негизи интернет жакшы тартпайт экен бул жакта. Вот за это он меня оскорбляет. Интернет жакшы тартпайт экен. Анан өзгөчө бүгүн жамгырлуу күндө келип отурмун. БМ. Что? БМ. Да шучу. Бул Дүзженин центр жагы экен. Азыр АВМге баратам. Биринчи жолу Дүзжеде окуган, биринчи жолу саякаттап атат. Я тут первая. Бүгүн жамгыр болсо дагы жакшы негизи шериң болсо жамгыр деле сезилбей калат экен.